Социалдык түйүнгө Ала Бука районундагы Карабелес участогуна байланыштуу өкмөт тарабынан түзүлгөн келишимдин үзүндүсү жайгаштырылды. Анда 2017 жылдын 19 мартында кыргыз-өзбек чек арасындагы делимитация жана демаркация боюнча түзүлгөн келишим топтун отурумунда өзбек тарап менен жүргүзүлгөн сүйлөшүүнүн натыйжасында Карабелес участогу дагырагы номер 25-26 чек ара чекиттеринин ортосунда 61,63 гектар жер жазуу менен кыргыз тарапка калтырылып, Абадан участогунан 14,37 гектар жана Алмабел участогунан 24,26 гектар жер өзбек тараптын пайдалануусуна калтырылып, бул жумушчу топтун номер 73 протоколу менен бекитилген деп жазылат. Аталган келишим эки тараптын 2017 жылдын 16 августундагы номер 31 протоколу менен бекитилип, ал кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы жөнүндө 2017 жылдын 5 сентябрында коюлган келишимге кирген. Ал келишим Кыргыз Республикасынын 2017 жылдын 2 октябрындагы номер 173 мыйзамы менен ратификациядан өткөн. Ал эми экинчи кагазда Карабелес участогу Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин Президиумунун 1961 жылдын 30 мартындагы указы менен бекитилген картографиялык материалдарга ылайык Карабелес участогунун 61,63 гектар жери кыргыз тараптын пайдалануусунда, 20 гектар суу каткан, 14,63 гектар кайракым, 10 гектар чөп чабыт, 13 гектар турак жай, 4 гектар жер жолдор, арыктар Өзбекстандын карамагында болуп көрсөтүлүп, бирок кыргыз жарандары туруктуу пайдаланып келишкен деп жазылат. Экинчи пунктунда Көксеректеги Алмабелдин 24,26 гектар участогу Кыргыз Республикасынын карамагында болуп көрсөтүлүп, бирок өзбек жарандары пайдаланып келишкен. Үчүнчүсүндө Ала Букадагы 1 май айылынын аймагындагы Абадан жер тилкеси 14,37 гектар жер Кыргыз Республикасынын карамагында болуп, бирок өзбек жарандары колдонуп келишкен. Ошол себептен Карабелес участогунун номер 25-26 чек ара чекиттеринин ортосу Кыргыз өкмөтү тарабынан түзүлгөн жумушчу топтору тарабынан 2017 жылга чейин жазылган эмес. Бул келишим боюнча өкмөт расмий маалымат бере элек. Ушул тапта Борбордогу өкмөт үйүнүн алдында ала букалыктар митингге чыгып, Карабелес участогу өзбек тарапка өтүп кетти деп кооптонуп, бийликтен чек ара маселесин чечип берүүнү талап кылышууда.